2 жылдын ичинде биз Кыргызстандан чыгарылып кеткен миллиард долларга жакын, Кыргызстандан отмывать этип кеткен мындай отмывание болгон миллиард долларга жакын акчанын изин кууп жүрүп, 2 жылдын ичинде абдан чоң өзгөрүүлөр көрдүк. Адам өмүрүн алган, адамдын өмүрүнө коркунуч келтирген, куугундук болгон, керек болсо мына президенттерди кууган окуяларга күбө болдук. Али Токтокуновдун медиа хабы иликтөө журналистикасын өнүктүрүү, коомдогу коррупциялык жана мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкере кылган журналисттерге колдоо көрсөтүү максатын көздөйт. Токтокунов бул фонд эл топтогон каражатка иштеп, коррупциялык иштердин бетин ачарын белгилейт. Ал ошол эле кезде ушул тапта иликтөөчү журналисттерге талап өскөнүн айтат. Сөзсүз түрдө иликтөөчү журналисттерге ар дайым талап күчтүү, себеби коом болгондон кийин коомдун ичинде түрдүү иликтей турган материалдар дайыма чыгып турат. Биз мына ошондой иликтөө менен алектенген журналисттерди катарыбызга чакырып, алар менен чогуу иштеп, терс ниети бар адамдардан көз каранды болуп калбаш үчүн, мисалы азыр көп маалымат каражаттарын чиновниктер башкарып, алардын айткан дегенин чыгарып, же болбосо коррупцияга тиешеси бар адамдар башкарып, алардын айткан дегенин чыгарып, мындай бир тараптуу болуп калбадыбы? Биз андай болбош үчүн ошол жаңы салтты киргизип, эл арасынан краудфандинг мас аркылуу каражат топтоп, биз чыныгы элдик мындай медиа болсок деген оюбуз бар. Фонддун ачылышына жарандык активисттер, коомдук жана кино ишмерлери, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Иш-чарада Али Токтокунов менен журналист Болот Темиров чогуу иликтеген темир жол ишканасындагы коррупциялык иштерди ашкерелеген видео материал көрсөтүлдү. Болот Темиров мыйзамсыз иштерге каршы күрөштө иликтөөчү журналисттерди таптоо маанилүү экенин белгилейт. Канчалык көп адам журналисттик иликтөө менен алектенсе, мындай чындык, объективдүү журналисттик иликтөө менен алектенсе, ошончолук биз ошол эле кылмышкерлерге, коррупционерлерге мындай тоскоол кылабыз да. Алини жакын тааныйм, биз уже 4 айдан бери бирге иликтөөлөрдү өткөрүп чыгарып атабыз. Ал кыргыз тилинде, мен орус тилинде, мындай өзүнчө тандем болуп калдык. Ошондуктан негизи бул чоң кадам, ушул кадам менен Али айтып атат, болду, аркага жол жок. Ушул жол менен мен кеттим, аркага кайтпайм, коррупционерлер менен күрөшөм, иликтөөлөрдү чыгарам деген мааниде ушул чоң кадам таштаганды бүгүн белгилеп атабыз да. Азаттыктын мурдагы кабарчысы Али Токтокунов акыркы жылдары коомчулукта резонанс жараткан бир катар иликтөөлөрдү, анын ичинде бажы тармагындагы ири коррупциялык схеманы, мыйзамсыз иштерди ашкерелеген журналисттик долбоорлорго катышкан. Иш-чарага келген жарандык активист Руслан Ахматбек иликтөөчү журналисттерди коомдун санитарлары деп атап, элди алардын ишине реакция кылууга чакырды. Раматылык Улан Эгизбаев деле канчалаган иликтөө жасады, азыр деле Али жасап атат, башка журналисттер деле жасап атат. Биз коомчулук мындай кино көргөндө көрүлө анан баш чайкап эле ай деп эле анан кухняда сүйлөшүп анан жини ушу менен тим болуп атпайбызбы? Бирок биз унутпашыбыз керек. Ал журналисттер ошол биздин мекендештерибиз, коомдун санитарлары булар. Абдан маанилүү көйгөйдү чыгарып, булар эртеңки келечекти сактап калыш үчүн ушуларды жасап атат да. Мындай бир жок дегенде бир жанагы орусча айтып коет, общественное порицание деп жанагы коомдук жектөө макул эместигибизди муну жайылтып бийликтен ушуга чара көрүнүү, мыйзамдык түрдө чара көрүүнү талап кылышыбыз керек да. Али Токтокуновдун медиа хабы ошондой эле кино тармагына кыргыз тасмаларын жайылтууга салым кошууну көздөйт. Иш-чарада иликтөөчү журналист тууралуу анын жубайы тартып жаткан Курмандыктар тасмасынын трейлери көрсөтүлдү. Бул тасма ушул жылдын соңунда көрсөтүлөөрүн режиссер Самара Сагынбаева билдирди. Кыргыз кинолорун ошол бир эле Кыргызстанда тартып көрсөтпөй, ошону дүйнө менен байланыштырып, кыргыз кинолорун дүйнөлүк деңгээлге чыгаруу, ошондой жакшы сапаттагы кинолорду өндүрүү максатында фондду ушундай 2 багытта бөлүп алдык. Кино ошол Али биринчи бөлүгүн уже бүтүрүп, экинчи бөлүгүнө отуруп атканда эле инсайдерлер менен жолугуп, материалдар топтоп атканда мен аны тартып эле жүргөнмүн, жашоосун. Эми элдер мындай аны экрандагы эле иликтөөсүн көрөт да, бирок ошо экрандын сыртында, иликтөөнүн сыртында эмне болгонун көп адамдар билбейт да. Мен ойлогом, ушундай резонанстуу болгон үчүн ал элдерге кызык болот деп. Анан бул 2021-дин аягында чыгып калат. Азыр башка 3 өлкө менен копродукция жасайлы деп сүйлөшүп атабыз. Анан биринчи бул фестивалдарга көрсөтүлөт. Андан кийин кыргыз аудиториясына чыгат. Азыр силер көргөн трейлер.
Али Токтоконов Азаттык радиосунда 10 жылдай иштеген. Былтыр октябрь айынан бери өз алдынча иликтөөлөрдү жүргүзүп, коомчулукка жарыялап келатат. Анын мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов тууралуу иликтөөсү коомчулукта резонанс жаратып, реакция талышындагы жарандык активисттердин жүрүштөрүн алып келген. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.